Бишкектин чекесиндеги айылда 2 киши үйү менен кошо күйүп кетти. Бишкектин чекесиндеги Маевка айылында үйү менен кошо 2 киши өрттөнүп кетти. Бул туурасында ÖKM'дин маалымат кызматынан кабарлашты. Маевка айылында турак үйдүн 150 чарчы метр чатыры өрттөнгөн. Анын кесепетинен 2 адам каза болду деп билдиришти. Алар учурда 2 маркумдун аты жөнү ким экендиги такталып жаткандыгын кошумчалашты. Өрт өчүрүүчүлөргө тилсиз жоо тууралуу маалымат түнкү 3:58 түшкөн. Саат 4:43 чектөөгө алынып, толугу менен 8:03 өчүрүлгөн. Булак Спутник KG. Бишкекте мас абалдагы аял айдоочу 5 унааны сүзүп кетти. Бишкек шаарынын Жукеев, Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишинде үрөө учурган кырсык болду. Окуя болгон жердеги күбөлөрдүн айтымына караганда, Lexus унаасынын рулунда отурган кыз мас абалда болчу жана жолдогу жалпы саны 5тен ашуун унааларды сүзүп кеткен. Учурда милиция кызматкерлери келип, тергөө иштери башталды. Жабыр тарткандар жана каза болгондор тууралуу маалымат бериле элек. Булак Назар News KG. Райымбек Матраимов кылмыш ишинин алкагында мамлекетке 493,8 миллион сом төктү. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов финансы министрлигинин атайын эсебине ушул күнгө чейин 493,8 миллион сом которду. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Мекеме тактагандай, мурдагы бажычы акчаны 5-ноябрдан баштап которо баштаган. Финансы министрлиги ал милдеттенме алган сумманы кайсы мөөнөткө чейин төгүп бүтөөрүн укук коргоо органдары чечерин маалымдады. Бажы органдарындагы коррупцияга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20 октябрда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов тергөө менен кызматташууга макул болгонун, 2016 жылдан бери коррупциялык схема аркылуу тапкан 2 миллиард сомду мамлекетке төлөп берүүгө макул болгонун билдирген. Ал ошол эле күнү УКМКнын депозиттик эсебине 80 миллион сом төккөн. Булак Азаттык. Коронавирус. Бир күндө 5 бейтап каза болду. 425 адам жаңа катталды. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 18 ноябрдагы маалыматына караганда, кечэтен бери бул илдеттен 5 киши каза болду. Көз жумган бейтаптар Бишкек шаарынын жана Талас, Чүй, Жалал-Абад, Ош облустарынын тургундары болчу. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1212 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 425 адамдан табылды. Алардын эң көбү Чүй облусунда жана Бишкек шаарында. Оору жуккандардын жалпы саны 67.894 кишиге жетти. Бир күндө 531 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 3136 адам жатат. Дагы 3980 бейтап үйдөн дарыланууда. Булак Азаттык.